Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Трамп кээ бир материалдарды Эпштейндин ишинен алаксытыш үчүнбү же Ирандагы риторикадан алаксытыш үчүнбү кандайдыр бир максат менен жарыялады, ачыкка чыгара баштады. Ал эми ушул убадасын шайлоодон берген. Анан албетте бул маалыматты ачыкка чыгарып баштаганда мындай аз аздан чыгара башташты. Баарын мындай тез эле ачык кылбай. Анан ошол материалдар жалпы элге окуганга мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Ошон үчүн ушул материалдарды окудум, карап чыктым жана эмнеси кызыктуу бар экенин көрөлү чогуу туугандар. Негизи ошол 26 жылы ачылгандан кийин дагы 1-2 мамлекет ушуга өзгөчө көңүл бөлө баштады. Бул деген аныкталбаган учуп жаткан заттар да, же болбосо НЛО, неопознанный летающий объекты, же болбосо UFO деп коет. Unclassified Flying Objects деп коет да. Ошо нерселер боюнча Советтер Союзу урап жаткан 90 жылдар, 70-жылдан 80-90 жылдар аябай көп ушу боюнча маалыматтар чыккан. Элдин жарымы мен билген, ушул Советтер Союзунан калган эски адамдар менен сүйлөшсөм, элдин жарымы тең ушуну көргөнбүз дейт, НЛОну көргөнбүз дейт. Анан мен айтсам, ракетаны көрдүңөрбү, зонд көрдүңөрбү, жаңы самолет көрдүңөрбү, спутник көрдүңөрбү десе, жок, андан айырмаланат. Мындай асмандан бирдемке учуп жатты дейт. Спутникке учканын угуп аттык, көрүп аттык, карап аттык дейт. Айырмалай алабыз. Эгерде мындай самолет учса, жаңы мындай түрдөгү аны дагы гезиттерден окуп, ушуну байкап, айырмалаганды үйрөнүп жаттык дейт. Бирок бул нерселер, биз көргөн нерселер такыр мындай түшүнбөстүк жараткан, түшүнүксүз ушундай кайсы бир эле учуп баратып эле дал эле инерцияны мындай кыймылдаганда эгерде артка жылсаң күч келет да. Ошонун такыр эске албаган, артка кайра учкан ушундай нерселер болуп жатты дейт. Ошондуктан биз деген ушуга ишенебиз дейт. Булар бар деп жарым кишилер ушинтип айтып жатышты да. Анан тим эле мындай чындык, акыркы чындыкты айтып аткандай айтып атышты да. Ушундай нерсени көргөнбүз, бар көргөнбүз, 100% айтабыз көргөнбүз деп. Анан ушуну документтерден, расмий бирок эч жерден окуса болбойт эле. Кээ бир кишилер жазып атышты, китептерди көбүнчө Америкада жазып атышты. Анан Союзда дагы кээ бир адамдар айтып атышты. Ушуну атайын кийин Орусияда Союз сурагандан кийин РЕН-ТВ деген канал пайда болгон. Анан РЕН-ТВнин тегерегинде ага чейин ТВ6 деген канал пайда болгон. Андан тынбай ушундай нерселерди айтып атышты. Инопланетяндар бар, тигиндейлер бар, мындайлар бар. Советтер Союзунда ушундай космонавттар көргөн. Советтер Союзу ураганга чейин аларга айтышка мүмкүнчүлүк берилген эмес, баягы тыюу салынган. Эгерде айтсаңар космоско экинчи учпайсыңар деп. Анан кээ бирлер ушу пенсияга чыкканда бул нерселерди акырындап ачыкка чыгара башташкан деп айтылат да. Анан байкасак, жакында ушул Трамп расмий түрдө, бул биринчи болуп атат, тарыхтагы биринчи расмий адам, президент, биринчи расмий өлкөнүкү, мындай болуп жаткан өлкөнүкү ушундай маалыматтарды ачыкка чыгарып атат да. Анан Пурсү деген программасы бул материалдарды бир жапырт чыгарбай, аз-аздан чыгаруу ушундай саясатты баштады. Ушунун программасы менен мындай бөлүп жарыялоону жасап жатышат. Мекелерге ушуну аныкталган аномалдуу көрүнүштөр, же болбосо ак деп койсок болобу, кыргызча НЛОсу, кыргызчасы ак болуп калат экен да. Ушул жашыруундан чыгаруу программасын жарыялашты, тапшырмасы берилди. Материалдар мекемелер аралык тартипте жарыяланууда, акырындап жарыяланып атат. Анан 26 жылдын 8-бугу күнүндө, бугу айынын күнүндө биринчи чыккан, биринчи топтому. Анан акыркысы жакында эле, мынакей кечээ эле, мындайын айтканда 22-бугунун 26 жылдын күнүндө чыккан да, кечээ эле чыккан. Ошон үчүн аны жанталашып карап окудук, эмнеси кызыктуу бар экен деп. Деңилмегенин маңызы ачык айкындык. Бул келгиндер башка планетадан, бөлөк планетяндар же бөтөн планетяндар десек болот го, инопланетяндар деп орусча. Ошол менен байланыш болду деген расмий жарыя чыктыбы же жокпу деп жанталашып карадык, бирок тилекке каршы азыркы ачылган АКШнын документтеринде андай жок. Мурунку советтик архивтерди да карадык, мына ачыкка чыккан гезиттерге, китептер болуп чыккан ушундай нерселерге. Аякта да жок да, ушу келгендерди көрдүк деген. Материалдын ичинде эмнени окудук? Карасак, 1940-жылдан баштап 2025 жылга чейинки архивдик баяндамалар бар экен.
кызматтык каттар, видео, сүрөт, аудио, аскердик мындай өлчөчү жабдуулардын, радарлардын жазылмалары ошолор бар экен да, ошону ачыкка чыгарышты. Анан учкучтардын, аскерлердин, жарандардын жана астронавттардын күбөлүктөрү бар. Анын көбүнчө мындай анализ кылсак 70% жакшы мындай сүрөттөп бере алышкан жок. Жөнөкөй сөздөр окшойт. Жөнөкөй мындай кадимкидей эле учуп бараткан метеорологиялык шарды мисалы үчүн тартып алышып инопланетян дешти да. Же дагы ушундай окшош да ошол нерселерге. Анан жарык чагылган, мисалы үчүн айнектен чагылып кетсе асманга карап аткан аппаратураныкы, ошону артефакт деп коет. Ошол артефактты инопланетян деп ойлошуптур. Анан дисктер, от шарлары жана өтө ылдам объекттер тууралуу сүрөттөр же сүрөттөмөлөр ушундай жарыяланыптыр. Ак деген колдогу маалымат менен көрүнүштү азырынча так түшүнүү мүмкүн болгон жок. Ушундай барбы ушул нерселер чын эле тастыкталганбы? Такыр мүмкүнчүлүк жок ушуну мындай бекемдеш, тастыкташ. Эң көп талкууланган окуялар негизи ошо башка пабликтерде, каналдарда ушуга өзгөчө көңүл бурат. Бул Сандия, Нью-Мексико 1948-жылы, 50-жылдары болгон 209 массалык байкоо. Ушул жерден эң кызыктуусу бир адам эмес, бир нече адам ушундай байкашыптыр бир эле убакта. Ошол массалык байкоо албетте баардык адамдар бири-бири менен сүйлөшүлгөн жок. Ар кайсы жактан болду. Ошол Нью-Мексико ар кайсы шаарлардын чекиттеринен. Бирок алар бир эле учурда көптөгөн ушундай учуп жаткан белгисиз аныкталбаган ушундай учуучу объекттерди, учуучу мындай нерселерди байкашыптыр да. Ошондой нерсени албетте татаал да, буну калп же болбосо ката деп аташ өтө татаал болуп жатат. Парс булугунда дагы Иран ошол тарапта учкан нерселерди америкалык атайын жабдыктар байкап калышкан. Ошо боюнча да материалдар бар экен. Анан Гурон көлүндө, АКШда, Канаданын чек арасында бир нече ушун топтомо баяндамалар бар экен. Анан бирок баарында мындай да, баягы адамдардын сүрөттөмөлөрү, ушундай күбөлөрдүн маалым каттары, бирок ага ишениш өтө кыйыныраак болуп калып атат. Анткени бир да жеринде мындай колдон кармаган эмес, лабораторияга кармап алып келген эмес, эчтекеси ошосу жок да. Же болбосо кандайдыр бир аспаптын сыныгын алып туруп, ошол лабораторияга ташып келген эмес. Ушундай нерсе экен. Анан ошол бул эмнени далилдебейт же далилдейт? Биологиялык калдыктар жок. Ачык жана текшерген далил жок. Өткөндө бир массалык маалымат каражаттарында Мексикада же болбосо ошол Түштүк Американын бир өлкөсүндө, Перу, Чилиде ошол инопланетяндардын 3 бөлүгүн калдыктарын алып келишти. Аны расмий түрдө парламенттен көрсөтүштү. Бүт дүйнө жүзүндө айтышты, мынакей биз ушундай нерселерди таптык, бөтөн планетяндардын сөөктөрүн алып келдик деп айтышты. Анан кийин ошо анализ кылып баштаганда ошол сөөктөрдү жарымы таш, жарымы гипс, анан 19га чейин ошо жаныбарлардын сөөктөрү табылды, ДНКлары табылды. Көрсө бул ушул нерсени мистификация деп болсо алдоо, шылуундук кылышыптыр. Ушул ар кайсы сөөктөрдү алып туруп терип коюшуптур. Ушундай жаныбарды анан баягы аномалдуу, туура эмес төрөлгөн кандайдыр бир жакынкы туугандашып кеткен ушул жаныбарлардын ошонун сөөктөрүн алып туруп ушуну бириктирип коюшуптур. Ошон үчүн ал нерсе жокко чыкты. Байкасаңар эч ким ал жөнүндө сүйлөбөй калды да. Анан жерден тышкары техника же башка планеталардан келген техниканын ошол ажыратып үйрөнүү же кайра жасап чыгуу далилденген эмес. Кээ бир адамдар айтат, азыркы биздин пайда болгон жасалма интеллект, смартфон, компьютер, атомдук бомба ушул бүт баары ошо бөтөн планетяндардын калдыктарынан, аварияларынан алынган технологиялар деп айткан адамдар аз эмес дүйнө жүзүндө. Бирок алар тастыктала элек да, мына бир да факт жок. Анан жердеги түшүндүрмөлөр болушу мүмкүн. Дрондор, шарлар, ошо өлчөчү жабдуулардын каталары да ичинде. Оптикада, эски оптикада ичинде ушундай артефакттар чаң кирип калса, ошол чаң анан караса ушундай ага нур өзгөчө чагылып, ушундай инопланетян тартып алгандай болуп калчу да, кээ бир учурларда, кээ бир шарттарда. Анан атмосфералык көрүнүштөр же жашыруун технологиялар башка ошо болушу мүмкүн деп айтып жатышат. Мисалы үчүн Советтер Союзунда кара мындай Баатыр деген, Черный рыцарь деген спутникти жасашкан дейт. Ядердик куралды өзүнүн бортуна ташыган жана космостон ата алган. Ошол боюнча легендалар бар. Анан ошол технология болушу мүмкүн. Аны да көп байкашкан деп айтып жатышат да. Бирок ал да азыр уламыш да, ошо муздак же кансыз согуштун калган уламыштардын катарында.
мамлекеттик органдардын позициясы дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер кандай ушуга мындай иш аракет кылышты да, жооп кылышты. АКШда АРО аныкталган аномалдуу көрүнүштөрдүн жерден тышкары келип чыгышын тастыктаган текшерүүчү маалымат жок деп АКШнын расмий ошо мамлекеттик органдар айтты. НАСА бүдөмүк видеолордон тыянак чыгарбай илимий маалымат топтоо керек деп айтты. Ушинтип айтып атышат расмий түрдө. Францияда болсо JEPIPAN деген ушундай өлкөлөрдүн бирим чогуу иштеген мындай эмелери бар, уюмдары. Британия, Бразилия билдирүүлөрдү изилдеп архивдештирет жана ушундай өзүнүн мамлекетинин ичинде расмий буйрук кылышты. Ушул ар бир ушундай маалыматтарды топтогула, изилдегиле, аныктагыла деген буйрук беришти. Бул жөнүндө да маалымат тарады. Анан бирдей ири мамлекет бул сөзсүз башка бөтөн планетадан келгиндер деп жарыялаган жок. Баары унчукпай жатышат. Анан негизи адамдар илим жалпы дүйнө жүзүндөгү ушундай авторитеттер эмне дейт? Коом илимге караганда күчтүүрөөк реакция кылат. Ишеним, коркунуч, үмүт, конспирология ар кандай фильмдерди тартып атышат. Жаңы да фильмдер чыкты ушул жылы. Ошол бөтөн планетадар боюнча сурамжылоолор болуп жатат. Адамдардын олуттуу бөлүгү келгиндердин жерге келиши мүмкүн деп эсептейт. Ошол алардын сурамжылоо өткөргөндө 100% ишенесиз деп туруп алышат да, кээ бирлер. Аябай катуу ушундай туруп алышат. Илим болсо ааламда жашоо болушу ыктымал деген маалыматтарды берет. Мисалы үчүн Ферманын теоремасы же болбосо ошол көп учурда астрономдор башка ушундай Неймандын мисалы үчүн ойлору, башка илимпоздордун ойлору бар. Дүйнө жүзүндө ошол кандайдыр бир кубулуш болуш керек. Анткени статистикалык анализ жасаганда математиктер көбүнчө ушуну айтышат. Ошол статистикалык мындай таянсак майзамдарына бир жерде баары бир ушундай цивилизация бар болушу мүмкүн. Анткени физика мыйзамдары бүт ушул биздин көрүп жаткан галактикада бирдей иштейт. Демек ушул галактиканын ичинде же сырткы галактикалардын да мыйзамдары биздикиндей эле. Ошол эле заттар, ошол эле мыйзамдар, ошол эле гравитация бар. Анан албетте бөтөн планетяндар бар болушу керек да, негизичи ошолор болуш керек. Эгерде кандайдыр бир технологияны таап, башка галактикаларга же биздин эле галактикалардагы жылдыздарга тез жеткенге үйрөнсөк, негизи азыр учуп барсак, ошол аябай алыс да, бир нече мындай светтик жылдын аралыгында, светтик жыл же болбосо нурдук жыл деп бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген нурдун ылдамдыгы менен бир жылдын ичинде учуп барган аралыкта ушундай жүздөгөн, 60, 100, 1000 светтик же нурдук жылдарда аралыгында ушул жылдыздар турат, башка жылдыздар, башка планеталар. Ошон үчүн эң жакын дегенде, жок дегенде ошол бир жылдык ушундай бир нурдук жылдын аралыгында турат да. Ошон үчүн аларга учуп баруу өтө кыйын. Технологияны биз таба элекпиз. Варп деген технологияны таба элекпиз. Телепортация деген таба элекпиз. Бирок ошону тапса, балким дүйнө жүзү ошо космостун быжырайт да, ушул жашоого башка цивилизациялар быжыраш керек. Илим ушуну вероятностная статистика деп коет. Статистика мыйзамы, математика көрсөтүп жатат. Ушундай нерсе, ушундай жашоолор, цивилизациялар жөн эле жайнаш керек да, жыш болуш керек да дүйнө жүзүндө. Мен ошо илимге ишенем. Мен ойлойм, статистикалык мыйзам ушундай чыгарып берсе, демек ошондой миңдеген ааламдар бар. Миңдеген ошо цивилизациялар бар. Анан кээ бирлөрү чын эле ушунчалык катуу өнүгүп кетиши ыктымал. Өнүгүп туруп биздир чалгындап, акырындап бизди байкап турушу ыктымал. Эмне кылып атышат бул маймылдар деп баягы. Эмне кылып, эмне иш жасап атышат бул адамдар деп. Карачы согушуп атышат, карачы акылсыз экен, карачы акылды өрчүтпөйт экен, илимден аябай араң алдыга баратышат. Ачкачылыкты толук жеңе элек экен. Ошо энергетикалык кризисти нефть үчүн эле согушуп жүрөт. Нефть ошо жаңы жылдыз жандыруучу технологияны жаңы эле ойлонуп атышат, бирок жасай элек экен деп, балким бизди ушинтип сынап отурушат биз менен сүйлөшпөй. Балким дагы бир теория бар, ошо бөтөн планетяндар эмес, алыскы келечектен 200 000 жыл алдыда адамдар өнүгүп кетип, анан ушундай убакыт машинесин жасап, убакыт аспабын, анын жардамы менен саякат кылып, ошол артка
өзүнүн өткөн заманга бизге ошентип көрүнүп кетиши ыктымал да. Көрүнүп кайра жоголуп кетип атпайбы? Балким ошондой. Андай да теория бар. Ким билет эми. Анан күчтүү окуя териштирүүлүүчү маалыматтын ордун баса албайт. Ошон үчүн кандай гана окуялар болсо алар дагы эле эмгичекти тастыктала элек. Бөтөн планетяндарды таба элекпиз, бирок таза илим математика, логика, философия ушул 3 илим көрсөтүп жатат. Алар болуш керек деп. Алар 100%, 1000% болуш керек. Бирок ошол эле илим айтып атат, аралыктар ушунчалык чоң, ошон үчүн бири-бирибизге жетип, бири-бирибизди чаңгылдыганга аябай мүмкүнчүлүктөр аз. Физика мыйзамдарын жеңе албайсың, бирок кимдер бирөөлөр балким ушундай деңгээлге жетти, ушундай цивилизациянын арасынан. Кээ бирлер айтат, сети деген долбоор бар, ал космоско сигналдар жиберип айтат, ошо эгерде башка цивилизациялар бар болсо биз менен байланышкыла дейт да. Voyager деген 2 спутникти учурган, Voyager 1, Voyager 2 деп. Алардын ичинде адамзат жөнүндө маалымат алтын мындай тегерекке жазылган толугу менен да. Цифралык, математикалык жол менен ар кайсы 4-5 тилдерде. Балким кээ бирлер айтып атат, ошону тапса, ушундай жогорку деңгээлге өскөн кандайдыр бир цивилизация космостук. Тескерисинче бул баягы кытайлар ушундай китеп жазган. Ошо 3 дененин табышмагы деген китеп. Өтө укмуш китеп. Дүйнө жүзүндө аябай номер 1 азырынча мода, демек тренд болуп атат, баары окуп атат. Ошол китепте жазылган. Аякта караңгы токойдун мыйзамы деген чыгарылат да. Караңгы токойдо жырткычтар көп дейт. Эгерде ошол караңгы токойдон барып туруп кыйкыра берсең, мынакей мен бул жердемин деп, кайсы бир жырткыч келип туруп сени жеп алат дейт. Анан айтып атышат. Мисалы үчүн индейстер жакшы жашап жаткан, бири-бири менен согушуп, анан бир маалда эле Колумб келип туруп Европа тараптан индейстерди, анан эмне болду? Баары кырылды дейт. Дал ошондой эле эгерде бизден жогорку деңгээлде турган цивилизация космосто учуп жүрсө, унчукпагыла деп кээ бир адамдар айтып атышат да. Эгер алар бизди тапса, балким Колумб индейстерди кыргандай, жаңы ушундай инопланетяндар да келип жер шарын кырып салабы деген ойлор бар. Анан жыйынтык келтирсек, мындай жыйынтыкка чыксак, бул материалдарды окусак, ошо жашыруундуктан чыгаруу маанилүү. Бул деген бүт материалдарды текшериш керек, көмүскөдө жүрбөш керек, мамлекеттер кыйып катып албаш керек, ал маалыматты бөлүшүш керек. Документтер суроолорду көбөйтөт, бирок мындай темир бетон жоопторду бербейт да, мындай 100% жоопторду бербей жатат. Жатайын ал документтерди жашырып койду, түшүнүксүз да. Анан негизи аныкталбаган аномалдуу көрүнүштөр байкоо катары бар, кубулуш катары бар дүйнө жүзүндө. Бул материалдарда келгиндер азырынча далилденген жок. Жана КГБнын да материалдары чыкса сонун болмок. Азыр көбүнчө ошо Рентвин материалдары катары чыгат, бирок 100% далилдене элек да. Ошол нерсе чыкса болмок экен, салыштырганга жакшы болот эле да. Бирок Никонов деген бар, Александр жазуучу, анда ушундай китептер бар. Көптөгөн китептер бар, материалдар бар. Ал материалдарда ошо инопланетяндар жөнүндө Советтер Союзунун материалдарын, документтерин чыгарып алып, ачыкка чыгып кеткен. Айтып берет да. Советтер Союзунда да ушундай нерселер көп болгон. Алар өтө көп байкашкан, космонавттар байкап калган да ушул нерселерди. Анан сүрөттөшкөн, ушундай документтерге жазылган, бирок 100% билбейбиз да. Ошондой туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Силер ушундай аныкталбаган мындай аномалдуу көрүнүштөрдү байкадыңарбы? Учуп жаткан мындай аныкталбаган учкан белгисиз нерселерди асмандан көрдүңөрбү? Комментарийлерге жазгыла. Силер кандай ойлойсуңар? Мен ойлойм, ушо эгерде логика, математика, философияга таянса, мен ойлойм, толтура деп ушундай цивилизация инопланетяр жөнүндө эле жыш болуш керек да, дүйнө аламдарда, миңдеген аламдарда. Көптөрү адамга окшош болушу мүмкүн, көптөрү ташка окшош болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм бар деп. Бирок азыркынча физика мыйзамдары бири-бирибиз менен баарлаштырганга мүмкүнчүлүк түзбөйт. Бирок кимдир бирөөлөр ушундай жогорку деңгээлге өсүшү мүмкүн, балким келип чалгындап кетип атышат. Менде ушундай ойлор бар. Бирок 100% эмес да, 100% эмес. Ошон үчүн муну көрмөйүнчө, кармамайынча, изилдемейинче жок деп эсептей берем. Бар болуш керек, бирок жок деп. Далилденген, анан бар деп эсептейм да. Ошондой пикириңер менен бөлүшкүлө комментарийлерге. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду.
экономист, саясаттануучу жана бизнес пландоо боюнча адис. Эгерде сиздерге бизнес план керек болсо, техникалык экономикалык негиздеме керек болсо, сиздерди банк айтса бизнес план жазып кел деп, же болбосо инвестор айтса, инвесторго бара калып мен ушундай 100% сонун идея бар десе, инвестор айтат эсептеп келчи, бизнес план жазып келчи, кантип ушуну алып барыш керек десе, андай билесиңер кимге кайрылышты, мага кайрыласыздар. Ушул видеонун астында сүрөттөмөдө WhatsApp номер бар, ошого чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот, баарлашабыз, сүйлөшөбүз, андан ары ишти алып кетебиз. Мыкты документтер даярдайбыз, керек болсо баягы эл аралык деңгээлдеги фонддорго, мисалы үчүн же болбосо чет элдеги чоң фонддорго жарай турган долбоорлорду да жазып беребиз. Анда эмесе, ушу менен ролик бүттү. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.